Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Талас областынын Манас районунун тургундары. Манас району Покровкада буюрса жаңы монча ачылды. Мекен жайы Талас областы Манас району Покровкадагы Кемелидин көчөсү бул. Бул жака трасса менен Баласарага чыгып кетебиз. Анан военкоматтын жанында туугандар. Мончанын аты Достук. Азыр кирип шарттарын көрсөтөйүк сиздерге. Бул жака мен кечинде келип түшүп кеттим, аябай жакты. Кабинасына да түштүм, бул жака офисине түштүм. Бүт 3 пайрылка бар экен. Шарттарын көрсөтүп берейик. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум салам. Кандай? Буюрса жакшы кылып турсуз. Элмар ушуну күтүп атканда качан ачылат депчи. Үйдө жактагылар. Эми кече иштеп баштадыңыздар, ошондо. Мурда экисинде ачылды. Экисинде ачылышы болду. Экисинчи ачылыш ачтык экисинде. Жаңы жылдын башында баштадык да, ошо жаңы 2025-жылдын башы мына 2-январь күнү ачылды, буюрса деп ачтык. 25-жыл болуп салынды да, буюрса. 25-жылы. Ушу жылдан жакшы нерселерди үмүт этип, ушу ырымдап жылдын башында да баштаган, буюрса. Анан эми бул жака дагы эми бир аз шашылыш болсо керек да, баннерлерин коесуздар, көп нерселерин да кыласыздар, алар бар эми дагы. Эми ичине кирип көрсөтөйүк. Жүрөйүн. Мына ичине кирдик, буюрса. Ичинде көрүп тургандай аябай сонун. Анан бул бут чечер жерлер экен. Ушул жерге отуруп, буттар чечип, анан бул жерде касса экен, Ресепшн. Касса. Ушул жерден тияктагы немелерди алабыз, күлүчтөрдү, ар бир полкалардын. Бул жерде жана тамак аштар берилеби, сусумдук ушундайлар. Бир ашкана. Немези чайдын түр-түрү бар, көк чай, кара чай, чөп чай, кофе, сүт чай. Ошо баягы немелердин, клиенттердин баягы суроо талабына жараша берден ошону даярдап берип турат ичинде. Бул бөлмөдөн ушул жерге отуруп ичишет, Мынактарда столовой бар, аялдар жагында да, эркектер жагында да отуруп иче турган столдору отуруп. Эркектердики бул оң жак менен кирип кетебиз, аялдардыкы сол жакта экен. Азыр аны экөөнкү бирдей эле болсо керек. Кичине айырмасы бар эми. Мына негизги код мына бияктан. Негизги код эми баняга кирип кетип турган. Мына. Мынакей кадимгидей эле. Мына ошо. Кел ал, мынакей. Тапып көрсөтөм. Ар бир жанагы немелер экен бул, олкулар кичечине турган. Жакшы экен. Тияктан күлүчтөрдү алып ушул жакка киребиз, Анан бул кафелдерде байкадым, мындай тайгаланбаган кафел экен да. Теплый пол. Алдыда теплый пол. Алды теплый пол. Анан тайгаланбаган жакшы кафелдер экен. Бул жанагы чай иче турган жер окшойт. Чай ичет бери. Ушу сразу уборка кылып кетет экен, бул жакта. Мына эртең азыр кеч болуп атат, эртең мен келип жыйнап атат мүмкүн. Анан муну комнатаны көрсө болот, буякта. Бул жакта эмне бар? Эс алуу жайы, анан намазканасы бар. Намазкана бар беле? Келе бергер ошо менеке. Мына жер чакан намазкана, кээ бирде баягы неме убактысында келип калса, ошол жерде намазын окуп. Намаз убагы болуп калса, ошол жерде намазын окуп, кыйналбайт. Анан эркин түшө берет да, намазын окуп, баягы нерселер өзү милдетинен кутулуп атат, анан немет берет. Анан эмне болсо эс алуучу. Кээ бирлер баягы кичине чарчанып, ысыктан эмете албай калса, келип отуруп дем алат, эс алат, жатып алып, эс алат мынакей. 3 койка. Мынакей. Жакшы экен анда бул жагы. Ушундай. Чайканадан өтүп келип, бул жерге келип намаз окуганга жакшы экен. Эч кандай намаз окуп, жагы тосулуу эчтеке көрүнбөйт. Мына окшой баягы жууна турган жерде окшой. Жуун ичинен барып койчусуздар, анда. Эми беринде кем-кетиктер бар, күскү, анакка тагылат, эми бүгүн тагат эми буюрса. Саал ошого жетип чалышпай атыр. Күскүлөр керек туура. Тагылат, алып койгом, саны бар ушу клейлеш, баягы сама клейши күскүлөр да. Бул жерге отуруп жуунушу берет. Сулар бул жерден алып берет. Мына четинен баштасаң, мына мынакей бир, мына кир, мына туз комната. Туз комнатага да отурдук кече. Жакшы да, бул пайдалуу. Бул эми баягы дайырлык, бул эми баягы орусча лечебный, кыргызча баягы ден соолукту чыңай турган бул туздар да, бул туздарды Кочкордон алдырдык. Кочкордун жанагы лечебный тузу. Булар жанагы дыхательный органдарга, өпкөгө, анан мына тамак оорусу, астма, бронхит,
дагы башка ушу тамак баягы кытышып жөтөлүп аткандарга мунун пайдасы бар да. Ошого анан мону денедеги мына тери анча мынча тери оорулары болсо дагы ошолорду да бул күйгүзүп жасайт. Ошого баягы немеси бар. Пайдасы бар. Мына бу жерде отуруп ошо дем алыш берден бир 15-20 мүнөттөн ашык отурбаш керек деген мен инструкция жаздым. Азыр YouTube'дан көрүп атам. Ошондой экен бир 15-20 мүнөт отуруп анан чыгып кайра салып келип отура берсе болот экен. Бери ушул мынакей ушу баягы адам ден соолугуна берде шашпай жай отуруп кааласа 10 жерден алып алып кичине алып туруп ысык чайды коюп алып ысык чай менен да отуруп чай ичип эс алып отурса болот. Эми 15 мүнөт отуруш керек. 15-20 мүнөткө чейин анан көп неме этпейт дейт. Анан ошондой экен мен YouTube'дан ошолорду көрдүк. Жакшы экен ана бул жагы мен ойлоп турмун мына кадимкидей эле тузбу деп. Жок, кочкордун тузу атай ошол неме лечебный мындай даарылык касиети бар туздар булар. Билбегендер да билип алсын. Мына өзгөчө туз экен бул. Жүрүңүздөр эми кийинки пайдалууларына барайык. Андан кийинкиси кирkin алы ысыкка чейин алы от чагыла эле алы мисалы үчүн берден баягы бул неме өзү негизи бул бизге Орто Азиядан мурун барып жок билем. Азыркы заманда муну турецкий хамам деп коет экен. Турциядан келип бизге таркап аткан неме экен. Азыр мончолорго коюлат да. Бул ысык парга чыдабагандар ушул жерге келип отурат. Таманы да ысык. Балтырыңа дагы баягы артыңа дагы белиңе желкесинен бери ысык мынакей. Биягы ысык болот экен. Желкеси кече ошо сүйөнүп отуруп анан берде баягы муундар ооруса мына бир таманына суук неметкен адамдар суук өтүп калган адамдарга бир тынч отуруп берде дагы ошо жай отуруп чай алдырып алып туруп шашпай чай менен ичип терлеп денесиндеги баягы сууктугу куа турган жерде отуруп мына биягы баягы отургуч сыяктуу скамейка жатат. Буягы диван катары отурат. Таманыңа, балтырыңа, жоон саныңа, аркаңа, көк желкеңе чейин ысык өтүп турат. Биз ысык парга келгендер жана давлениясы бар, жосу парга чыдабагандар ушул жерге отурат. Ушулар үчүн абдан пайдалуу бул. Эми кийинкисине барайык, ысык парына барайык эми. Бул жерден эле тердеп кетип койчу. Алы от чагыла эле бул кеченки табуу. Тияктан таза эле дейсиңиз азыр. Эшикти ачып коюп сүйлөшөбүз го. Бул жагында ушундай шишеден купустар. Мына пар мынакей. Кеченки алы от чагыла эле алы ысык менен бар экен. Мына бул бери баягы азыркы заман боюнча баягы мокрый пар деп коет, нымдуу пар. Бул нымдуу пар мисалы үчүн кургак парга давленияси барлар көп отура албайт экен. Бул нымдуу пар бул денеңди абдан жибитип, анан териңди абдан чыгарат да. Өзү дагы ысык пар болсо, кургак пар ал денеңди тырыштырып, анан ал жайыраак тердейсиң. А берде жакшы. Мисалы үчүн берге да көп отурат. Кургак парга караганда берге адам көбүрөөк чыдайт. Анан давленияңе да көп таасир этпейт. Бул ушундай касиет, ушундай немеси бар экен. Баягы жыгачтардын баарын кара жыгачтан жазадык бүт материалы. Жакшы булар. Отурдук, бирок ысык аябайчы. Баары каз сүйгөндөр үчүн өтө жакшы экен да. Мен бул жагына сорго отурдум. Бул жагына отургандарды көрдүм да аябай. Ошол экен. Азыр өзү карап тердеп. Анан бул кабинне ушул. Анан жок, мына биринчи мына үчүн ысык пардан чыгарсамат, мына жерде мустак холодный душ. Холодный душ. Сразу кранды ачканда мына алда чоң немеден алда барымкасынан башынан ылдый мустак суу. Эми каалагандар болсо ушул мустак сууга дем алып анан даши кете берет. Бул да жакшы пайда. Анан бул эми ажаткана. Ажаткана. Бул ажатканасы мынакей ичинде баягы ар кандай болот да. Ооба. Ошо банянын ичинде ажатканасы мынакей. Жакшы. Бумага койгучуна чейин бүт жактап. Алдагы немелерим бар, современный жаңы. Алдагы унитаздар. Жакшы. Анан бул жанан булардан баягы душевой кабиналар келип неметип жуун самындан жуунуп немете берет мынакей. Немеге да жакшы экен, этегине мындай дарат алып алмачы, полный даратка. Тажикке минтип куюн отурбай. Жок, мынакей сразу келесиң, мына буяк буягың бар жабык. Мисалы үчүн. Ооба. Негизи
Бул жака өзүнчө бир парда да кылып койсо экен. Эми анда баягы элдин суроо талабына анда канааттандырабыз. Бул азырынча баягы көбү азыр эми намаз окуп калды, тигүү болуп калды, анан парда тартып койсо жуунга кыжалат болбойт. аны дес калабыз, парда болсо парда ал жеңил эле окат ал ошол. Бул жагы менен тааныштык эми. Азыр эми кабинкага барайык. Мейли мына ушул мына жерде анан каалоочуларга жанагы неметип келатканда каалагандар шейше болот, каалагандар шорта менен кирет. Эки түрлүү немеси бар, шорт ошол баары белеттин ичинде эч немеси жок ошондой. Элдерге сунуштайт шорта менен келгиле депчи. Шорта. Каалагандар ошо шорта, каалагандар шейшеп берилет. Ооба. Ушул аялдар жагы деле бул эки ушундай окшош, аялдар жагы деле ушундай эле вариантта. Анан ушул майын. Ооба. Кайта турган сөз. Ошол жакшы экен. Канчадан баштап иштеп калат бул? Эми буюрса элдин эми суроо талабына карата неме кылабыз. Эми азыр түшкү саат 1ден кечки саат 1, түнкү саат 12ге чейин деп азырынча баягы мындай өзүбүзчө ойлонобуз. Эми элдин суроо талабына жараша иштей беребиз буюрса. Элдин суроо талабына жараша иштей беребиз. Телефон номериңиздер калат бул жака заказ алуу үчүн. Экранга жазып коем. Ошого байланышып заказ беребиз алдын ала кабинкага болсо. Аялдардын бир аралап көрөйүн, аялдар жок. Мейли жүр. Кандай экен? Аялдар жакта эле ушундай окшош баары. Биз кийин кире албай калабыз эмес. Булар тирле башты ушундай эле экен. Анан жууна турган жагына көрөйүк. Окшош эле. Бул жак парилка жанандай эле окшош. Баардыгы эле окшош экен, Биягы окшош, ушу аялдар менен эркектер жагы баары эле окшош, баары да ошондой. Аялдар да көрүп алсың да. Бият ыстык ичи. Бул жанагыда дагы эле ысык болуп турат. Өтө жакшы. Ноочиликте неме турат, хлор суу. Азыр немете элексем, ошондой планда, аны дагы наргы өзү каалагандар немете турамызбы, хлорго бир малып алып, чыгып анан нар чайкап алып, немете беретем. Анан ар бир ушул жерлер күзгү таап коесуздар, бу жерде. Күзгүлөр бар, эми ошолор тагып жетише албайбыз, күзгүлөр бар. Ооба. Эми тияка чыгайык. Биягына да ошолорду илгичтерин анан күзгүлөрүн тагып алы жетише албай атабыз. Фендер да коюлат. Фен, чач кургаткычтар болот. Эркектер жагында, аялдар жагында да. Өтө жакшы экен анда. Ооба. Анан мен ойлоп атам, мындай бир бурчтарга дачы бир парда тартып койсо, анткени ич кийимдер чечкен кезде кээде уялып каласың. Бир бурчка тартып койсо экен. Яны, ооба. Плавка кийерди. Неме, шорта кийерди. Эс калабыз. Бул общий менен тааныштык. Эми кабинкага барайык, Бул чеке менен барат экенбиз кабинкага. Бул өзүнчө бир семейный менен келгенге жакшы да. Анан көрүп тургандай, сыртта күтүп отурганда отургучтарына баягы эртерээк келип калат, кээ бирлерим күн жылууда чыга алып кичине курганып дем алайын дейт, ошон үчүн баягы беседка деп коюп отургуч да баягы. Шарты. Анан мына кечинде бул жагына да түшүп кеттик да. Бул жагында көрдүк, бирок аябай жакты да. Кабинкасы. Киргенде ушундай. Берлер эми саат даяр болбойт, мына бешелкалардын баарын заказ берип койгом, сен могу балдар мебель жасагандар ушунун кичине задержка кылып атып, 1-2 күндө бу да болуп калат. Бешелкалар болот. Бешелка болот. Анан мына жерде мынакей чач кургаткыч күзгүлөрдү тагылып, сен тагылат бүгүндөн эртең. Туура мусор нечелектер бул жакка коюлат. Жакшы экен анда чакан стол болсо да коюп. Мына отуруп анча-мынча отуруп берди, чай ичет. Бул жерге анча-мынча нерселер илип немелер мына жерге жайып коет, биртке. Немелер болсо. Жана киребиз. Акырын кире берем, арчып берем. Мына берем баягы жалпы жуунуп турган жери. Жаркыратып өтө сонун кылып да. Анан мунагы ажаткана. Баягы аргана биягысу жанагы пар жакшынакай. Парда биягыда жанагындай пар экен да, ысык экен. Семейный деп ушул. Бул жагда сонун экен мынакей. Каалагандар өйдө өз жагына чыгып алат. Бул жагына отуруп аласыздар. Өтө сонун. Тажиктерде кенен алып коюптур, кружкаларда кенен алып коюптур, баардыгын кенен кылган экен. Анан эң жакшысы ушул да, этегине дарат алып жүргөн ушул даратка өтө сонун экен.
бул жактан чабыштырып неме кылып отурбайчы үйдө тарс эле. Бул керек да, отуруп азыр современный самындан ушерге туруп жуунуп неметте толасың, да карамай чачкылап отурбайсың. Ошо жакшы экен да. Ана бул жагын көрсөтүп коеюн. Ажатканасы өтө жакшы. Сат ушу жакка кире коесуздар. Өтө сонун кабинканын баазы 300 жок, немеге семейный келсе 3 кишиден 3 кишиге чейин ошо 1,5 саатка 300 сом. Анан аркысы баягы киши башына ошо 150 сомдон кошулат. Киши башына кошуп берет. Киши башына 5 киши келип калса кошулуп калат. Эми 5 киши көптүк кылышып мүмкүн. Мисал үчүн да 3 кишиге келсе 300 сом, 1,5 саатка. 1,5 саатка 300 сом. Демек жакшы экен ошо. Жерден суу алып, аябай жакшы. Кечеде аябай элдер жактырды түшүп аткандарчы. Эмоцияларын көрдүм мен да. Сонун экен дешип баары сүйүнүп атат буюрса. Азыр эми мындай улам элге жакшы шарт түшкө аракет кылыш керек. Эми иште выходной бар жокпу? Азырынча выходной караштыра элекпиз, жок. Жок, жок. Сенден жок. Иштей беребиз постоянно. Өтө жакшы. Иштей беребиз азыр. Мекен жайды өзүңүз бир айтып коңуз. Мынакей Покровка, Манас району Покровка айылы Кемелдин Жаманкулов көчөсү, мына Баласага бараткан трасса жолдо, мына военкоматка жетпей, ушул жерде Достук деген ишканада, Достук деген мончо. Ушул эми көрүнүп турат. Бул жакта азыр качагалар от жагып баштаптыр. 7 кишиге баягы жумуш орун ачтык. 7 киши. Өзү үстө эсептегенде, администрацияны эсептегенде 7 кишиге баягы айлык чегерилип, баягы жумуш орун ачылды. Өтө сонун. Анда жакшы сиздерге да ийгиликтер каалайбыз ишиңиздерге. Эл үчүн кызмат кылып жүрөңүздөр ар дайыма. Ушул мончого келиңиздер. Буюрса шарттарын да көрсөтүп бердик сиздерге. Анан азырынча выходной жок иштеп беребиз дейт. Түшкө 1ден башталса, ошондо түнкү 12-ге чейин иштейт.